Баарына салам. Сиздерди Elementary 1 деңгээлинин акыркы видео сабагы, видео көнүгүүсүнө кош келиңиздер демекчүбүз. Бул Elementary 1 деңгээлинин сынатоочтор темасына карата даярдалган видео көнүгүүсү экен. Бул видео көнүгүүдө биз салыштырма жана күчөтмө даражадагы сынатоочторду практикалаганга көнүгүүлөрдү аткарат экенбиз. Эсиңиздерде болсо, биздин видео көнүгүүлөрдө атайын эрежелер бар. Ошолорду сабак дагы да натыйжалуураак болуш үчүн сакташыбыз керек экен. Эң алгач видеону паузага коюп турууну унутпаңыздар. Тапшырмаларды өз алдынча аткарардын алдында тапшырмалардагы сабактагы көбүрөөк натыйжалуураак болуш үчүн кагаз калем даярдап алып жазып турууну унутпаңыздар. Жана үчүнчүсү, менин артыман кайталап турууну дагы унутпаңыздар. Кадимкидей эле көнүгүүлөргө өтөр алдын биз өткөн темаларды кыскачараак кылып кайталап алабыз дагы, анан тапшырмаларга өтөбүз. Азыр болсо кийинки слайдтан жакшылап көңүл буруп, таблицадан сынатоочтун күчөтмө жана салыштырма даражадагы формаларын карап алалы. Сынатоочтордо биз айлана чөйрөбүздү сүрөттөгөн, ар кайсы заттын касиеттерин билдирген сөздөрдү айтат экенбиз. Алардын 2 даражасы болот экен: салыштырма жана күчөтмө. Булар бизге 2-3 нерсени салыштырып, арасынан эң дегендерди белгилеп көрсөткөнгө жардам бере турган сөздөр экен. Англис тилинде алар 2 жолдо түзүлөт экен. Башкача айтканда, муундардын санына карата 2 чоң группага бөлүнүп, ошого жараша өзгөрөт экен. Эң алгач 1-2 муунду сынатоочтор, мисалы кыска сынатоочтор деп койсо, tall, узун бойлуу деген сынатооч салыштырма даражага коюлганда ER мүчөсү уланып жазылат экен. Мисалы taller. Ошондо ER мүчөсү кыргыз тилиндеги раак мүчөсүнө барабар болот экен да, taller, узунураак деп айтат экенбиз, салыштырма даражада. Эгер ушул эле сынатоочту алып туруп күчөтмө даражага коебуз десек, эң узун деп айткыбыз келсе, биз сынатоочтун астына z белгилүү артиклин коет экенбиз дагы, сынатоочтун өзүнө est мүчөсү уланат экен. Ошондо эң узун деп айтыш үчүн the tallest деп айтат экенбиз. Бул бизге кыска 1-2 муунду сынатоочторго карата колдонула турган форма экен. Ал эми 2 же андан ашык көп муунду сынатоочторго биз кантип өзгөртөт экенбиз салыштырма күчөтмө даражада. Мисалы, amazing деген 3 муундан турган сонун, керемет деген сынатоочту алдык. Ал сынатоочту салыштырма даражага койгубуз келсе, ал көп муунду болгондуктан биз анын астына more деген кошумча жардамчы сөзүн кошот экенбиз. Бул бизге сонунураак дегенди билдирет экен. Ошондо сонунураак, кереметирээк деп айтыш үчүн биз more amazing деп айтат экенбиз. Бул көп муунду салыштырма сынатоочтор болду. Эми көп муунду сынатоочторду күчөтмө даражага коебуз десек, анда сөздүн астына z белгилүү артикли менен most кошумча жардамчы сөз кошулат экен. Ошондо эң сонун, эң керемет деп айтыш үчүн the most amazing деп айтат экенбиз. Эгерде бул таблица сиздерге жетиштүү эмес болуп, сабакты толугураак кайталайм десеңиздер, буга чейинки сабакты көрүп алсаңыздар болот. Биз болсо көнүгүүлөргө өтө берели. Биринчи көнүгүү exercise 1. Боштуктарды толтуруу дейт. Бул көнүгүүдө сиздер сүйлөмдөгү боштуктарды кашада турган сынатоочторду тиешелүү даражага коюп, туура жолдо коюп туруп ачышыңыздар керек экен, толтурушуңуздар керек. Мисалы, the Burana Tower is боштук old than my school дейт. The Burana Tower is older than my school деп оңдогон экен. Себеп дегенде кашанын ичинде old деген сынатооч турат, эски. Буну салыштырма даражага койсок older болот жана ошентип сүйлөмдү толуктаган экен. Бурана мунарасы менин мектебимен караганда эскирээк дейт. Эгерде тапшырма түшүнүктүү болсо, видеону паузага коюп, төмөнкү слайддагы тапшырмаларды өз алдынча аткарыңыздар. Кашадагы сынатоочторду салыштырма даражага коюп, сүйлөмдү толуктоо керек экен. Ийгилик. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетиштиңиздер деп ишенем. Андай болсо, жоопторду бирге карап алалы. Answer key. Айбек's horse is not faster than mine. Айбектин аты меникинен тезирээк эмес дейт. Is тогуз коргоол more interesting than chess? Тогуз коргоол шахматка караганда кызыктуураакпы? The elephant is not taller than the giraffe. Пил жирафка караганда узунураак эмес. Is шырдак more colorful than keys? Шырдак кийизге караганда көп түстүүрөөкпү? The bread is cheaper than cake. Нан тортко караганда арзаныраак дейт.
Азаматсыздар, жоопторду текшерип өтсөңүздөр, анда экинчи көнүгүүгө өтөлү. Exercise 2. Боштуктарды толтуруу. Баягыдай эле кашада турган сынатоочторду күчөтмө даражага коюп, бул жолкусуна кашаны ачып боштуктарды толтурушуңуздар керек экен. Мисалы, Issyk is the big lake in Kyrgyzstan дейт. Кашанын ичиндеги big'ти биз күчөтмө даражага койсок the biggest деп коебуз. Демек, Issyk is the biggest lake in Kyrgyzstan. Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң көл дейт, Кеттик анда эмесе, видеону паузага коюп алып туруп, төмөнкү тапшырманы өз алдынча аткарыңыздар. Кашадагы сынатоочторду күчөтмө даражага коюп туруп, сүйлөмдөрдү толуктаңыздар. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып бүттүңүздөр деп ишенем. Эгерде аткарып бүтсөңүздөр, паузага коюп, анда жоопторду бирге текшерип алалы. Answer key. The Osh Bazaar is the busiest place in Bishkek. Ош базар Бишкектеги эң кыймыл көп болгон жер дейт, Нарын is the coldest region in Kyrgyzstan. Нарын Кыргызстандын эң суук областы дейт. The Manas story is the longest epic in the world. Манас эпосу эң узун эпос дейт дүйнөдө. Максым is the most popular drink in summer. Жайкысын эң таанымал ичимдик бул максым дейт. Мирбек Атабеков is one of the most famous singers in Kyrgyzstan. Мирбек Атабеков Кыргызстандагы эң таанымал ырчылардын бири дейт, Азаматсыздар, эгерде тапшырмаларды текшерип жоопторду текшерип жетишсеңиздер, анда 3-чү көнүгүүгө өтөлү. Exercise 3. Бул жакта сиздер текстти оңдошуңуздар зарыл экен. Атайын ката кетирилген, сынатоочтордо ката кетирилген текст берилген. Ал текстти ачып, ичинен каталарды таап, оңдоп жазып чыгышыңыздар керек. Мисалы, his bag is the most biggest in the class. Бул жерде the most biggest деген жерде ката кетирилген, big деген сынатооч бир муңдук экенин билесиздер. Аларга the most деген кошумча сөздөрдүн кереги жок, мүчө менен гана түзүлөт, The biggest болот, His bag is the biggest in the class дейт. Кеттик анда эмесе, видеону паузага коюп, өз алдынча тексттеги каталарды оңдоп, сынатоочторду таап, ката жазылган, оңдоп чыгышыңыздар керек экен. Ийгилик. Азаматсыздар, тапшырманы аткарып жетишсиңиздер деп ишенем. Анда жоопту бирге окуп алалы. Talant is a 14 years old boy from Jalabad. Talant 14 жаштагы Жалалаттык бала дейт. He loves painting very much. Ал сүрөт тартканды аябай жакшы көрөт. His paintings are more colorful than his friends' paintings. Анын сүрөттөрү досторунукуна караганда түстүүрөөк дейт. He has a dog named Karabash who is funnier than any cat. Анын Карабаш деген ити бар дейт. Ал мышыктарга, башка мышыктарга караганда күлкүлүүрөөк дейт. Talant likes to play with Karabash. Talant Карабаш менен ойногонду жакшы көрөт экен. He also likes playing basketball. Ал баскетбол ойногонду дагы жакшы көрөт дейт. Talant is better at basketball than at football. Talant баскетболду футболго караганда жакшыраак ойнойт дейт. When Talant draws, his pictures are the most beautiful. Talant сүрөт тартканда анын сүрөттөрү эң кооз дейт. He is happy when he paints. Ал сүрөт тартканда бактылуу болот дейт. Азаматсыздар, ушуну менен 3-чү көнүгүү аяктады. Биз сиздерди куттуктагыбыз келет, себеп дегенде сиз Elementary 1 деңгээлинин бардык видео сабактарын аяктадыңыз. Дагы кошумча тест көнүгүүлөр үчүн биз сизди колдонмобузга чакырабыз. Соц түйүндөрүбүздөн бизге катталып, кошумча пайдалуу маалымат үчүн биз менен бирге болуңуздар. Кийинки деңгээлдерде жана сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.